Ушул ак светтеги Rexton шаштылыш түрдө 850 миң сом кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Жылы 2011 жылкы 2 GT объемдо дизель туугандар. Сырткы абалы, техникалык абалы бардыгы жакшы, кузов дагы таптаза туугандар. Артында ушул бамперинде эле бир аз чийилген жери бар экен, калган жагында чийилген жерлери дагы, урулган жерлери дагы жок туугандар. Корейский 2011 жылкы машина. Дөңгөлөктөрү дагы мыктабалда, азыркы учурда кышкы дөңгөлөктөр турат. Бардык ошо родной заводской дискаларда туугандар. Келиңиздер, ичин дагы бир катар көрсөтөйлү. Мынакей. Ичине киргенде эле бул жагы полный кожаный салондо. 3 ряд сиденья, жанагы семейный машинада туугандар. Ушул арткы ортоңку сиденьяда, алдыңкы сиденьяларда подогрев, обдув сиденьялары бардыгы бар туугандар. Автомат коробкада ручниктери бардыгы иштейт, монитор дагы бар туугандар. Кыскасын айтканда техникалык абалы жакшы, алсаңыздар сразу жасай турган жери жок, минесиздер туугандар. Ушундай корейский 2011 жылкы Rexton үлгүсүндөгү автоунаа туугандар. Полный кожаный салондо, ичи дагы таптаза туугандар. Алсаңыздар семейный үй бүлөңүздөр менен мингени сонун машина экен туугандар. Баасы 850 миң сом, дагы кеми бар. Эгерде башка машиналар болсо, же болбосо пустой жер участкасы болсо, алмашуу жолдору дагы каралат. Эсин номерин экранга калтырып койдук, бир катар чалып байланышып көрсөңүздөр дагы болот.